Саламатсыңарбы балдар. 11 класстын алгебра жана анализдин башталышынан кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы параметрлүү теңдемелер жана барабарсыздыктар. Биз көп эле теңдемелерди кездештирдик, алардын чыгарылыштарын карап чыктык, бирок өзгөчө карай турган дагы бир теңдемелердин түрү бар. Ал теңдемелер параметрлүү теңдемелер, андай барабарсыздыктар, параметрлүү барабарсыздыктар. Эми баштоодон мурда биз бул аныктама берип алалы. Эгерде fx a барабар 0 теңдемесин x өзгөрмөсүнө карата чыгаруу керек болсо, ал эми a тамгасы менен каалагандай анык сан белгиленсе, анда fx a барабар 0 теңдемеси a параметрлүү теңдеме деп аталат. Башкача айтканда, берилген теңдемеде эки өзгөрүлмө болот. Бул теңдеменин өзгөчөлүгү x-ка карата чыгарууда анын маанилерине жараша бул теңдеменин тамырлары бирде жалгыз болсо, бирде көп болуп өзгөрүп кетет. Ошондуктан мындай теңдемелерди чыгарууга өзгөчө көңүл буруу керек. Мисал карайлы. Теңдемени x-ка карата чыгаргыла. 2a минус 2a көбөйтүлгөн a минус 2 көбөйтүлгөн x барабар a минус 2. Бул теңдеме bx барабар с түрүндөгү сызыктуу теңдемеге келтирсек болот. Бул теңдемени чыгарыш үчүн x барабар с бөлүнгөн b деп жазып алабыз. Бирок b сызыктуу теңдемеде 0-го барабар эмес болуш керек. Демек, x-тин алдындагы коэффициент 2a көбөйтүлгөн a минус 2 0 болгон учурлар болушу мүмкүн, анын маанилерине жараша. Демек, бул туюнтманын 0-го барабар жана 0-го барабар болбогон эки учурун карайбыз. Демек, 2a минус 2 барабар 0 теңдемеси a барабар 0 болгондо, a барабар 0-ду берилген теңдемеге ордуна койсок, 0 көбөйтүлгөн x барабар минус 2 деген. Туура эмес, барабардык калынат. Демек, бул теңдеменин чыгарылышы жок. Экинчи учурда a барабар 2 болгондо, бул 2a көбөйтүлгөн a минус 2 туюнтмасы 0-го айланат. Мында теңдеме 0 көбөйтүлгөн x барабар 0 түрүнө келет. Бул теңдеме x-тин каалагандай маанисинде туура барабардыкка айлангандыктан, бул теңдеменин чыгарылышы x каалагандай сан боло алат. Эми бул туюнтманын 0-го барабар болбогон учурларын карайлы. 0-го барабар болбосо, анда a 0 болбош керек жана a 2 болбош керек. Бул учурда теңдеме сызыктуу теңдеме түрүнө келет. Сызыктуу теңдеменин чыгарылышы боюнча с-нын ордуна a минус 2-ни, b-нын ордуна 2a көбөйтүлгөн a минус 2-ни койсок, 0-го барабар болбогондуктан кыскартууну жүргүзгөнгө болот. Барабар 1 бөлүнгөн 2a. Демек, берилген теңдеменин жооптору a-га карата a барабар 0 болсо чыгарылышы жок. Эгер a барабар 2 болсо, анда x каалагандай анык сан. Эгер a 0-го барабар эмес жана 2-ге барабар эмес болсо, анда x барабар 1 бөлүнгөн 2a. Эми барабарсыздыкты карайлы. Барабарсыздыкты x-ке карата чыгаргыла. 2a көбөйтүлгөн a минус 2 көбөйтүлгөн x чоң a минус 2 барабарсыздыгы берилсин. Чыгарууда жогорудагы теңдемени чыгаргандагы сыяктуу эле 2a көбөйтүлгөн a минус 2 коэффициентин 0-го айландырган a барабар 0 жана a барабар 2 учурунда өзгөчө карайбыз. Дагы a-дан кичине убагында 0-дон кичине убагында a 0 менен 2-нин арасындагы убагында жана a 2-ден чоң болгон 5 учурду карайбыз. Биринчи учурда a барабар 0 болсо, 0 көбөйтүлгөн x чоң минус 2 деген туура барабарсыздык алынат.
сан барабарсыздыгы туура болот дагы. Мунун чыгарылышы бүткүл анык сандардын көптүгү. Экинчи учурда 0 көбөйтүлгөн x чоң 0 деген туура эмес барабарсыздык пайда болот дагы. Мунун чыгарылышы жок. Үчүнчү учурда a кичине 0 болсо, анда берилген туюнтма 2a көбөйтүлгөн a минус 2 оң болот дагы. Барабарсыздыкты чыгарууда эки жагын тең бирдей эле оң санга бөлсөк, барабарсыздык белгиси өзгөрбөйт дегенди эске алсак, x 1 бөлүнгөн 2aдан чоң болот. Экинчи учурда a 0 менен 2-нин арасында болгон убакта берилген туюнтма терс мааниге ээ болуп калат дагы. Барабарсыздыктын эки жагын тең терс санга бөлсөк, барабарсыздыктын белгисин өзгөртүүгө туура келет. Ошондуктан x кичине 1 бөлүнгөн 2a болот. Үчүнчү учурда a чоң 2 болсо, 2a көбөйтүлгөн a минус 2 туюнтмасы оң белгиде болот дагы, x чоң 1 бөлүнгөн 2aдан. Демек, бул барабарсыздыктын чыгарылышы, эгер a барабар 2 болсо, чыгарылышы жок, a барабар 0 болсо, x каалагандай анык сан. Эгер a кичине 0 жана a чоң 2 болсо, x 1 бөлүнгөн 2ден чоң. Эгер a 0 менен 2-нин арасында болсо, анда x кичине 1 бөлүнгөн 2a. Дагы бир теңдемени карайлы. Теңдемени x-ка карата чыгаргыла дейт. a минус 1 көбөйтүлгөн x квадрат кошу 2 көбөйтүлгөн 2a плюс 1 көбөйтүлгөн x кошу 4a плюс 3 барабар 0. x-ка карата карасак, квадраттык теңдемеге окшош. Бирок квадраттык теңдеме болуш үчүн x квадраттын алдындагы a минус 1 коэффициенти 0 болбош керек. Демек, a минус 1 туюнтмасынын 0го барабар болгон учурун жана 0дон айырмалуу 2 учурун карайбыз. Биринчи учурда a минус 1 0го барабар болсун. Анда a барабар 1, a барабар 1ди берилген теңдемеге койсок, 6x плюс 7 барабар 0 түрүндөгү теңдемеге келет. Мындан x барабар минус 6дан 7. Эми, эгерде a минус 1 0 эмес болсо, анда берилген теңдеме квадраттык теңдеме болот. Бул квадраттык теңдемени чыгаруу үчүн дискриминантын таап алабыз. Берилген теңдемедеги экинчи коэффициент 2 көбөйтүлгөн 2a плюс 1 башкача айтканда жуп болгондуктан дискриминантты табуунун d1 формуласын колдонобуз. d1 барабар k квадрат минус ac. Демек, k'нын ордуна 2a плюс 1 минус a'нын ордунда a минус 1 көбөйтүлгөн c 4a плюс 3. Бул туюнтманы жөнөкөйлөтүп топтоштурсак, 5a плюс 4 деген мааниге болот. Демек, бул дискриминанттын мааниси. Эми, дискриминант 0дон кичине болгондо 5a плюс 4 кичине 0. Мында a кичине 5тен 4 болуп калат. Демек, дискриминант 0дон кичине болсо, анда анын чыгарылышы жок. Экинчи учуру d барабар 0, дискриминант 0, 5a плюс 4 барабар 0 болсо, a барабар минус 5тен 4. Анда x барабар минус k бөлүнгөн a формуласы менен k жана a'лардын ордуна койсок, x барабар минус 3төн 1ге ээ болобуз. Үчүнчү учурунда дискриминант 0дон чоң, 5a плюс 4 чоң 0дон болсо, a чоң минус 5тен 4төн. Бул учурда x биринчи, экинчи барабар минус k плюс минус тамыралында d 1 бөлүнгөн a болгондуктан, x биринчи, экинчи барабар минус k'нын ордуна 2a плюс 1ди коебуз, плюс минус тамыралында d 1дин ордуна 5a плюс 4ди коебуз. Бөлүнгөн a эле болот, бул a минус 1 биринчи коэффициент. Демек, бул теңдеменин чыгарылыштары, эгер a барабар 1 болсо, x барабар минус 6дан 7. Эгер a кичине
минус 5-тен 4-төн болсо, башкача айтканда дискриминант кичинеден 0 болсо чыгарылышы жок. Эгер а барабар минус 5-тен 4 болсо, x барабар минус 3-төн 1. Эгер а минус 5-тен 4-төн чоң жана а барабар эмес 1 болсо, анда x биринчи, экинчиси минус 2а минус 1 плюс минус квадрат тамыралында 5а плюс 4 бөлүнгөн а минус 1. Тағы bir мисал карайлы. Аның кандай маанисинде а квадрат плюс 4х минус а плюс 5 барабар 0 теңдемеси 2 ар түрдүү тамырга ээ болот дейт. Б бир гана тамырга ээ болот. В анык чыгарылышка ээ болбойт. Теңдеме x-ка карата квадраттык теңдеме. Бирок а x квадраттындагы коэффициенти болгондуктан квадраттык теңдеме болор болбосу а коэффициентинен көз каранды. Демек чыгаруу үчүн биринчи а барабар эмес 0 болсо, 2 ар түрдүү тамырга ээ болуш үчүн биринчи коэффициент 0 болуш керек жана дискриминант 0дон чоң болуш керек. А барабар эмес 0 шартын карасак, 16 минус 4а бул дискриминант, 5 минус а чоң 0. Дискриминантты жөнөкөйлөтсөк, а квадрат минус 5а плюс 4 чоң 0го ээ болобуз. Бул барабарсыздыкты чыгарсак, а квадрат минус 5а плюс 4 барабар 0 теңдемеси, квадраттык теңдеме а1 барабар 1, а2 барабар 4 деген тамырга ээ болот. Саногунда көрсөтсөк, квадраттык функциянын касиетин пайдаланып барабарсыздыкты чыгарсак, бул барабарсыздыктын чыгарышы минус чексизден 1ге чейин жана 4төн плюс чексизге чейин. А барабар эмес 0 деген шартты кошо эске алсак, мунун жообу а тиешелүү минус чексизден 0го чейин жана 0дон 1ге чейин жана 4төн плюс чексизге чейин болот. Б'сы теңдеме анын кандай маанисинде бир гана тамырга ээ болот деген суроого жооп бериш үчүн берилген теңдеме сызыктуу теңдеме болгондо гана бир тамырга ээ болот. Же болбосо квадраттык теңдеме болсо дискриминант барабар 0 болгондо бир тамырга ээ болот дегенди эске алсак, а барабар 0 жана d барабар 0. d барабар 0 болгон учуру а барабар 1 жана а барабар 4. В анын кандай маанисинде берилген теңдеме анык чыгарылышка ээ болбойт дейт. Анык чыгарылышка бул теңдеме квадраттык теңдеме болсо жана дискриминанты 0дон кичине болсо, анык чыгарылышка ээ болбойт. Демек а барабар эмес 0 болуш керек жана дискриминант 0дон кичине болуш керек. А барабар эмес 0, а 0дон кичине болгон аралыгы биринчи учурда чыгарганда көргөнбүз 1ден 4кө чейинки сан аралыгы. Демек бул мисалдын жооптору асы а тиешелүү минус чексизден 0го чейин жана 0дон 1ге чейин жана 4төн чексизге чейин. Б'сы а барабар 0, а барабар 1 жана а барабар 4. В'сы а тиешелүү 1ден 4кө чейинки сан аралыгы. Дагы бир мисал карайлы. Теңдемени x-ка карата чыгаргыла. Квадрат тамырасында x минус а барабар 2а минус x. Чыгаруу үчүн бул теңдемени эки жагын тең квадратка көтөрөбүз. Жөнөкөйлөрдү жүргүзүп, x-ка карата топтосок, бул x-ка карата квадраттык теңдеме болот. Квадраттык теңдеменин дискриминанты боюнча формуласын жазсак, 4а плюс 1дин квадраты минус 4 көбөйтүлгөн 4а квадрат плюс а барабар жөнөкөйлөтүүдөн кийин 4а плюс 1 алабыз. d кичине 0 болсо, анда 4а плюс 1 кичине 0 болот дагы, мындан а минус а кичине минус 4төн 1ден болуп калат. Бул убакта тамыры жок. Экинчи учуру d барабар 0 болсо, а барабар минус 4төн 1, мындан x барабар 0 экендиги келип чыгат.
Анда берилген теңдемеге ордуна койсок 0 кошулган 4-төн 1 барабар эмес -2-ден 1. Башкача айтканда туура эмес барабардыкка ээ болобуз. Ошондуктан бул тамыр теңдеменин тамыры боло албайт. Үчүнчү учурунда d 0дон чоң болсо, a чоң -4-төн 1ден, анда x биринчи экинчи тамырдын формуласы боюнча жазып алсак, x биринчи экинчи барабар 4a плюс 1 плюс минус тамыр алдында 4a плюс 1 бөлүнгөн 2. Эми бул теңдемени чыгарууда биз квадратка көтөрүүнү аткаргандыктан теоремада теңдеме натыйжа пайда болду. Башкача айтканда чет тамырлардын пайда болушу мүмкүн. Анда бул чет тамырды текшерүүш үчүн биз теңдеменин тамырларын текшерүүгө туура келет. Эгерде биз берилген теңдемеге ордуна кое турган болсок, өтө татаал болуп кетет дагы, эсептөө кыйын болуп калат. Ошондуктан бул теңдеменин тамырларын текшерүү үчүн биз графиктик методду пайдаланалы. Теңдеменин бир жагын тамыр алдында x минус a, y барабар тамыр алдында x минус a деп өзүнчө функция катары карап, экинчи жагын y барабар 2a минус x деп экинчи функция катары карап, бул эки функциянын графиктерин бир эле координаталык тегиздикке түзөбүз. Анда мында a барабар 0 жана a кичине 0дон a чоң 0дон болгон 3 учурду карайлы. Биринчи учурунда a барабар 0 болсо, тамыр алдында x барабар минус x болот дагы. Бул экөөнүн y барабар тамыр алдында x жана y барабар минус x функцияларынын графиктерин чийсек, алар 0, 0 деген чекитте кесилишет. Демек, мындагы тамыр x барабар 0 боло алат. Экинчи учурунда a кичине 0 учурунда графиктерин чийсек, a терс сан, демек a калагандай терс сан болгондуктан a'дан баштап y барабар тамыр алдында x'тин графигин чийебиз. Ал эми 2a минус x графигин чие турган болсок, экөөбү кесилишпейт. Демек, a кичине 0 болгон учурда чыгарылышы жок. Эми a 0дон чоң болгон учурда карасак, a оң сан болгондуктан a'ны оң жактан баштайбыз. Демек, бул графиктен теңдеменин бир гана тамыры бар экендиги көрүнүп турат. Анда биз тапкан x биринчи экинчи деген эки тамырдын кайсынысы теңдеменин тамыры болоорун, же болбосо кайсынысы чет тамыр болоорун көрөлү. Эгерде жөнөкөйлөтүп жазып алсак, x1 барабар 2a плюс 1 минус квадрат тамыр алдында 4a плюс 1 бөлүнгөн 2, x экинчи болсо 2a плюс 1 плюс квадрат тамыр алдында 4a плюс 1дин 2ге болгон катыш. Мында жакшылап карап көрө турган болсок, экинчидеги чиймени карасак, биздин тамыр 2a'дан кичине экендиги көрүнүп турат. Ал эми тамырлардын x 2-не карасак, 2a кошулган a оң сан болгондуктан бардык жерде плюс 1-деги сандар тургандыктан бул тамыр 2a'дан чоң экендиги көрүнүп турат. Демек, x экинчи тамыры чет тамыр катары каралат. Демек, бул теңдеменин жооптору, эгер a барабар 0 болсо, x барабар 1 деген бир тамырга ээ болот. Эгерде a кичине 0 болгондо чыгарылышы жок, a 0дон чоң болсо, x 1 деген биринчи тамыры болот дагы, барабар 2a кошулган 1 минус квадрат тамырына 4a плюс 1 бөлүнгөн 2 тамырына ээ болот. Эмесе ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул сабактарды силер ЛТР Маданият каналынын YouTube баракчаларынан кайталап көрсөңүздөр болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.